Ош шаарынын Меновут айласы менен 9 категориялар жасалат. Замир Баевич, bu yerде акыбал абдан начар экен. Иштеген киши жок. О, кейпин кара. Не деген здание bu? Даже Афганистанда мындай здание жок. Мына жол бар экен бул жерде. Все, мынаны ачыклады. Жол экен да бул жер. Жолго салып алыптыр. О, bu yer вообще бардак экен. Кокой экен, карачы. Уч көчөгө караганда айылда порядоктой. Жолдо жалпасына 2025-жылы Ош шаарында жалпы 33 көчөнү куруу иштери колго алынып, чоң ийгиликтерге жетишилди. Республикалык бюджеттин эсебинен 22 чакырымга жакын 11 негизги көчө капиталдык коңдоодон өттү. Мамыров көчөсү, Амир Тимур көчөсү, Куренкеев көчөсү, Муминова көчөсү, Саидов көчөсү, Тимирязев көчөсү. Ал эми Волгоград көчөсүндө жолго тоскоол болгон бир канча курулуштар алып салынып, жолдун ортосунда жайгашкан үй толугу менен буздурулуп, жаңы үй бүткөрүлүп, үйдүн ээсине тапшырылды. Көкүмбий көчөсү. Жалпы 90%га жакын жол асфальтталып, эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берилүүдө. Наваи көчөсү. Жолубуз ак жолдой болсун. Азыркы учурда жергиликтүү бюджеттен каржыланып, 22 көчөдө капиталдык коңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Алымбеков, Байтемиров, Маткеримов, Насредин Исамов көчөлөрү толугу менен оңдолуп, асфальттар төшөлдү. Мындан сырткары Ак Терек ичи районунда 3 көчө оңдолуп, 3 жаңы көпүрө курулду. Атап айтканда, Жороев көчөсү оңдоп түзөөдөн өтүп, 5-10, 11 көчө асфальтталып, көпүрөлөрү жаңыдан курулду. Ушул тапта шаар аймагында бир канча көчөлөрдө асфальттоо иштери жүрүп, жакынкы күндөрү пайдаланууга берүү алдында турат.